Өрүктүү айыл аймагындагы номер 17 Абдрахман Жуманазаров атындагы мектеп эскилиги жетип кулап калуу коркунучунда турат. Пайдаланууга жараксыз болгонуна карабай аталган жайда бүгүнкү күндө билим берүү улантылып келет. Жаңы мектепке болгон муктаждык эске алынып, республикалык казынадан акча бөлүнүп, сметалык баасы 135 миллион сомду түзгөн билим берүү мекемесинин курулушу жүрүүдө. Заман талабына ылайыкталган 2 кабаттуу имаратта бардык шарттар эске алуу менен салынууда. 375 окуучуга ылайыкталган жай 2025 жылдын сентябрь айына тапшыруу мерчемделүүдө. Биздин мектеп 1959 жылы Ашар жолунда курулуп, 1960 жылдары пайдаланууга берилген. Азыркы учурда 730 ашык окуучу бар. Мектеп өзү 200 орунга ылайыкташкан. Мектептин ичи класстын тардыгына байланыштуу жаңы мектепти куруу боюнча долбоорлор сунушталып, 2019 жылы Билим берүү министрлигине кат жолдогонбуз. Ошонун негизинде 2023 жылдан бери мектеп курулушу башталган. Азыркы учурда курулуштун 50% ашыгы курулуп калды. Кудай буйрса жаңы мектеп бүткөр абалында турат. Ал эми Төрөгелди Балтагулов айыл өкмөтүнө караштуу Ак Коргон айылындагы номер 40 Чыңгыз Айтматов атындагы мектеп 1985 жылы курулган. Кылым карыткан жай алгач бала бакчага ылайыкталып курулган. Учурда 275 окуучуга чакталган жаңы мектептин курулушу жүрүүдө. Биздин мектеп негизинен авариялык абалда тургандыктан көп жолу биз жогору жактарга кайрылып, депутаттарга кайрылып, ушул мектепти жаңыласак деген ой менен ишке ашырылганбыз. Мына Кудай буйрса 275 орундуу мектеп курулуп атат. Мектеп жамаатыбыз тегиз баарыбыз кубанып атабыз. Эгер ушул 2026 жылы бүтүп калса, биздин келечектеги муундарга да жакшы болот эле. Иштеп аткан мугалимдерибиз дагы мындан да жакшы аракеттерди кылып иштемек. Курулушка 95 миллион сомдон ашуун каражат керектелет. Пайдуу алуу ушул жылдын июль айында башталган. Каржы үзгүлтүксүз берилип турса, 2026 жылы окуучуларды кабыл алууга даяр болмокчу. Жуманазаров атындагы орто мектеби 2 кабаты бүтүп, азыр даярдашып атат плитаны койгонго. Райондун аймагында жалпы 4 мектеп азыр курулушу жүрүп атат. Кудай кааласа ошол 25 жылы 3 мектеп тапшырылса, 26 жылы ушул Чыңгыз Айтматов атындагы орто мектебин тапшырарга пландаштырылып атат. Мындан тышкары райондун аймагында мамлекет тарабынан каржыланып 5 бала бакчанын курулушу да кызуу жүрүүдө. Диана Райымжанова, Акназар Сулайманкулов, Ала Бука району.